Bir туған байкем сапарға чыкты эле Америкага. Аты Урмат. Мен дагы Кудай кааласа орозодон кийин Европага кетет элем. Эсен аман барып иштеп келем. Дуа кылып коесузбу? Аллахым өзү колдосун. Ооруп дагы жатты мен. Аллахым шыпа берсин. Чет мамлекетке кетип аткандарга кыска эки сөз жолдомо. Европа, Америка күнөөнүн океаны. Gününün океанына кетип атасыз. Жок дебейбиз. Ошого жараша бул жактан бекем даярдык кылып алыңыз. Эптеп эле баягы Кудай сактасын, динин сатып, мамлекетин сатып, элин сатып, намысын сатып акча тапкан ал акча арам акча. Өткөндө да мен айтканмын, ушундай өкүнө турганы анча-мынча ошол Америка деп атат, эми кыскасы киргизбейт экен да, не деш керек экен? Мен куугунтуктап, мага жашоо бербей, мынандай болду, тигиндей болду деп барып сатыш керек экен да. Бул жакты жамандаш керек экен да. О, азамат деп ана пешенеңен өптүр киргизип койду. Кээ бирлер болсо динин сатып, башка эмне дейт? Башка жакта баягы сектанттар толтура. Ошолорго конференцияга кетип мындай кылсаң виза сразу берет экен да. Имандан ажырап каласың менен. Андай кылба. Кудайга шүгүр. Кыргызстанда ким ачка калды? Аз адамдар зекетин бергенге киши таппай жүрөт. Кудайга шүгүр, алхамдулилля. Жок дебейбиз, бирок баягындай. Барып келиңиз. Аң сезим өсөт. Маданият өсөт. Жашоого бекемделесиз. Бул жагынан. Бирок намаз бекем болсун. Намазды бекем. Зикир бекем. Дуа бекем. Ал жерде жарым жылаңачлар толтура. Иманды сактаңыз. Арамга баспаңыз. Көрүнгөн менен тиякпай ичкен чеккен алды толтур аякта. Ошон үчүн иншалла мыналардан сактанып, бул жактан алхамдулилля зикирди намазыңызга бекем барып алсаңыз, чөгүп кетишиңизде коркунучу бар да. Океанга чөккөн чыгабы чыкпайбы? Аллахым бирок жардам берсин иншалла. Кудай кааласа, Алла жердин жакшылыгын алып келин. Жакшылыгын алып келин. Өнөрдү үйрөнүп келин. Соданы үйрөнүп келин. Дыйканчылыкты үйрөнүп келин. Чындыкты үйрөнүп, жакшыларын үйрөнүп келин. Арамына вообще көз салбаң. Бирок үйдү унутпаң, мекенди унутпаң, бизди унутпаң. Баарыбызды. Туурабы?